Апамдын тили өтө катуу дейт. Динден такыр кабары жок. Мен апамды жакшы көрө албай жатам. Бирок сыйлайм, менде да бала бар. Бул жашоодо көңүлүмдү ооруткан бактысыздык, жакшы көрө албасам күнөө эмеспи дейт. Кыргызда жакшы сөз бар го. Алыска барбайлычы, өзүбүздүн нарк маселебизде, улуу кептерибизде эмне деп айтылат? Балам балалуу болгондо билесиз дейт. Эми сиз мынакей балалуу болуп калыпсыз. Энелик сезимдер ойгонду, гормондор ойгонду, башка болду. Демек сиз энеңизди түшүнүшүңүз керек. Анан эмне себептен сизге катуу айтып атат? Балким ошо сиз жоолук салынып намаз окуганыңызда, эми ал кишилер улуу болуп Советтин башка тарбиясын, Союздун тарбиясын көрүп калган да, ошол себептен улам жаман көрүп катуу айтып аткандар жок. Сиз кабагым кашым дебей энеңиз, ал жакшы мамиле кылышыңыз керек. Анан энени эне катары сыйлап койбой эле жакшы көрүп жүрөгүңүздөн сүйүшүңүз керек болот. Кантсе да ал киши мусулман киши, жүрөгүндө иманы бар, намаз окубай атса дагы. Намаз окуш керек туура, бирок ал түшүндүрүү акырын жолдору менен келет. Ошого апаңызды сыйлап, кечирип, эми апаны кечирген жакшы. Аны кийин да 3-4 баланын энеси болгондо жакшыраак билесиз. Кечирип, сиз тараптан кемчилик кетпесин. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат. Мен минбарга чыкканда дейт, 3 мында минбардын тепкичтери болот да, баягы имам киши жумада чыгып ошо чыгат. Ошого чыкканымда Жебрейил периште келди дагы, ар бир кадамымда о Мухаммед амин деп айткын дейт. Пайгамбардын амин деген сөз кабыл болот. Кандай? Биринчиси ошол кайсы бир адамдын ата-энеси тирүү болуп туруп, ошо ата-энеси себептен бейишти милдет кылып албаса, ал адамга жамандык болсун, амин дедим дейт. Экинчиси Рамазанга жетип, Рамазандагы мүмкүнчүлүк себептен бейишке кире албаса, ал адам да жамандык көрсүн. Үчүнчүсү менин атым аталып саллаллаху алейхи вассалам деп айтпаган адам эң сарам адам болуп калсын деп айтат. Демек ата-эне биздин бейишибиз. Эми кечирүүгө аракет кылыңыз. Баары бир жаманбы жакшыбы ал сиздин апаңыз. Кудайым жакшылыгын берсин. 4-чү суроо, төө куш курмандыкка жарайбы? Дегеле жапайы айбанаттардан кайсылар жарайт? Мына суроодон алдын сабак өттүк, ушул туурасында айттык. Жапайы жаныбарлардан уйга жынысташ жакын болгон топоз гана уруксат берилет. Сиз айтып аткан төө куш жарабай калат. Канаттуу куштар башкалар жарабай калат.